Balam tenti. Tenti balam. Yolun açık, atın gülük, önörün uluk bolsun. Eline jakkan, sözüne bakkan jigit bol. Özüңдөн akıldı, bilerman, çeçen bol. Kuğunun çok, kutun köp bolsun. Özüңe bay, elin tok bolsun. Senden de ötkön ul kızdığı bol. Аминь. Каирма. Мое родное село. Медвежьим углом его называли когда-то. 3 десятка глинобитных хижин стояли здесь. Теперь 800 дворов, 5000 жителей. Таков он сегодня мой колхоз, носящий имя Ленина, в Джумгальском районе, в самом центре Тянь-Шанских гор. Здесь прошло полвека моей жизни. Четверть века председательствую в этом колхозе. Моя фамилия Бокчубаев, а зовут Тинти. Мен Бокчубаев тенти атасы жөнүндө айтсак, ал кишинин айыл үчүн жасаган эмгеги аябай зор. 5 жолку кыргыз ССРнин депутаты болгон. Бир нече орден медалдардын ээси. Ошол кишинин атынан бизде борбордук көчөбүз, Тенти Бокчубаев атындагы көчө. Бул жерде үйлөр, дарыгерлер тобу бар. Адагы ошо атабыздын атынан коюлган. Өзгөчө эмгектери биздин айылдын инфраструктурасын өнүктүрүүгө көп эмгектер жумшаган. Анын ичинде жакында азыр эле барып кеттик, маданият үйүбүз турат. Бул Кыргызстандагы маданият үй Кыргызстанда 3 эле жерде бар деп айтышат. Ошонун бири. Тилекке каршы саяс тарагандан кийин көп нерсе көп каралбай калып, бир топ жери бузулуп кеткен, азыр кайрадан оңдоодун үстүндө болуп атабыз. Маданият үйүндө азыр бул эмеде 6 кызматкер эмгектенет. 2 башкаруусунда, 4 техникалык кызматкерлер. 1983 жылы пайдаланууга берилген 600 орундуу маданият үйү. Ичинде клубдун ичинде негизи жайгашкандардан библиотекабыз бар, күрөш зал бар, жаштар машыктыруучу, жаштар кабинеттери бар, коомдук уюмдардын кабинеттери ошол маданият үйүнүн ичинде жайгашкан. Бир жак башында крылосунда музыкалык мектеп бар. Мен Аляскарга Бурул Зарылбековна, ушу Байзак айылынын тургуну болом. Байзак айылында туулуп өскөм, Байзак айылында турмушка чыккам дегендей, ушу биздин Солтор Исмамбетов атындагы балдар искусство мектебинде мына 11 жылдан бери ушул жерде мугалим болуп эмгектенем. Хореография классы, эми орусча айтканда хореография, кыргызча айтканда бийир мээбинде сабак берем. Бизди ушул маданият үйү биздин белгилүү Тенти Бокчубаев атабыздын салынган имараты да, ошол кишиге чоң ыраазычылык айткыбыз келет. Анткени бул Жумгал районунда эле бизде гана да ушундай клуб жок.
Ушул кишиге быйыл 100 жылдыгы болуп атыптыр. Ошол киши бул Байзак айыл үчүн кандай гана жакшы нерселерди жасап кеткен. Мен ошол кишиге бир чети сыймыктансам, бир чети аябай сүйүнөм ошондой адамдын айылында жашаганымачы. Бул болсо биздин жетишкендиктерибиз, көптөгөн ийгиликтерге жетиштик, көптөгөн конкурстарга барабыз. Айыл ичинде болобу, Жумгал жергесинде болобу, Бишкекте болобу, ар кандай конкурстарда, эл аралык конкурстарга чейин, жада калса Турцияга чейин барган биздин кыздарыбыз. Бизде деген 30тан ашык окуучу кызыбыз бар. Азыр 3 группага бөлүнөт. Чоң класс, ортоң класс, анан кенже класс депчи. Азыр ошолор менен эмгектенебиз. Мына жакында эле бир конкурс болот деп ошого даярданып аткан кезибиз болчу. Ал кишинин турмуш жолунда клубтун башталып калышында эле ошол кишинин эмгеги менен башталып калган да. Анткени Ленин атындагы колхоздо башкарма болуп эмгектенген убакта Ленин атындагы колхоз Кыргыз ССРдагы эң бай колхоздордун бири болгон. Анткени азыр тапкан кирешенин баары колхоз мүлкүнүн эсебинде турчу. 3 миллион орус агесте рубльнин баасы доллардын баасына караганда жогору турчу, 78 тиын. Ошол мезгилдеги 3 миллион рубль бар бай өкмөт болуп, ошондо клуб башталып, ошо менен клуб бүткөрүлгөн. Айта берсек түгөнбөйт бул ишин эмгегин. Андан кийин пенсияга чыккан убакта эле сайыс тарады, жерлер менчиктештирип бөлүнө баштады. Ошондон кийин дагы айылдын тегерегиндеги кийин бизде бала бакыра үйлөр болушат. Ошолорго дагы жер керек болот деп айылдын тегерегиндеги жерлерден айылды кеңейтүүгө дагы жерлерди калтырып, анга бир топ эмгек жетирген. Могул деңизги жолдун астындагы жер 60 гектар жерди айылдагы жаш үйлөр үчүн кийин айыл кеңейсе ошол жака үй турат да, ошол жерде дагы ошол кишинин
деңгейи менен алган. Бул сайыс таргандан кийин ал киши пенсияга кетип жумушту таштабай жүргөндөн кийин эле. Бизде могу жерде мех паркыбыз бар. Мех парк азыр кайра жанданып келатат. Сайыс таргандан кийин бул мех паркыбыздын ичи дагы таланып тоналып, айрымдары сатылып, менчикештилип баары кеткен. Азыр муниципалдык ишкана уюштурулуп, ошол мех парктын ичинде муниципалдык ишкана уюштурулуп атат. Ал кишини эмгегин жерге калтырбай эле деген ой менен. Бирден бир дагы ал кишинин эмгегине дагы токтоло кетсек, көп жыл айылдарда жумгал ичинде таза суунун трассасы жок да. А бизде сайыс кезинде эле жанагы колхоздун байлыгынын эсебинен сайыс кезинде эле таза суу тартылган. Азыр ошону эки жака жаңы конуштарга кеңейтүү менен муниципалдык иш алып барат. Мен Көрекена Каухар Аблазбековна ушул үйдүтү номер 4-кө 2002 жылдан бери келип иштеп эмгектенип келатам. 2006 жылы 50 жылдык өткөзүп, ошо 50 жылдыгын өткөзгөндөн кийин анан Тентип Окчаев атындагы үйдүтү болуп калды. Себеби Тентип Окчаев көп жылдан бери ушул байзакка эмгеги сиңген экен. 30 жыл башкарма болгон экен. Анан ошонун намын биз ушул убакка чейин алып жүрөбүз. Тентип Окчаев атындагы үйдүтү номер 4 деп. ГСОда 15 сотрудник иштейт. Врачтан мен жалгыз ушу 2023 жылга чейин жалгыз иштедим. 2023 жылы жаңы бир жаш бала Камчыбеков туганып келди. Камчыбеков Талантбек Камчыбекович ушул Байзак айылынын тургуну болуп, 2023 жылдан баштап үй бүлөлүк номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеп келем. Тентип Окчубаев атында. Ошол иштегениме 2 жылдан ашты. Бул мекеменин атына Тентип Окчубаев деп ысым ыйгарышкан. Анда көп себептер бар. Ал убагында ушул айылдын тагдырын, келечегин чечип жүргөн мыкты чыган инсандардын бири болгондуктан ушуну ыйгарууну туура көрүшкөн. Менин оюмча бул өтө татыктуу туура нерсе деп ойлойм. Тентип Окчубаев өзү мындай элге жугумдуу, эл менен иштеше билген киши болчу. Эмеси мүнөзү чарбачылык башкарма болуп тургандан кийин эмеси тартиби катуу эле киши менен иштеши мындай эмелердин баарын ажырата билчү. Характери жумшак болгону, жумшак мамиле жасап, катуу болгону, катуу мамиле жасап, ушул эмени чарбаны жакшы башкарып жүргөнүн көрчүмүн. Билем, ал кишинин эмеси, характери аябай жакшы киши болор эле. Атам өкмөттүн сыйлыктарын баарын алып бүткөн. Андан сырткары элдин сыйынан артык нерсе жок экен. 2000-жылы Жумал районунда 600-ге жакын суроо берилип, анкета толтурулуп, ошондо Тентип Окчубаев атама 20-жылдын инсаны Тенти аке деген наам беришкен. Эми апам 8 балалы болуштур. 8 баланын баарын окутту. 5 эркек 3 кыз. Баартаң жогорку билимди алды. Эми көбүнчө эртең менен эрте кетип кеч келчү. Бош убактысында болсо тарбия акылдарын айтып
түстөп турчу. Өзү жумшак адам болчу. Иш дегенде аябай ичкен ашын бере алган адам эле. Туугандарга, ошол айылдагы адамдарга абдан карамдуу болуп, аралашып турчу. Балдарды абдан жакшы көрчү, бала сак болчу. Ак иш дегенге үйрөтчү. Бирөөнүн эмгегин жебегенге айтчу, бирөөнүн эмгегин талашпа деп, өз эмгегиң окут кыл деп. Ошол кезде башкарма болуп турган кезинде, ана 25 жыл ичинде бөлөктөргө окшоп көрмөн жерден там алып бир окат жыйнаган адам эмес. Биз ошо 800 Бишкектен бүттүк. Окуну ошону баарыбыз тең өкмөт курган жатаканаларда жатып окудук. Өзүбүздүн үйүбүз болгон эмес. Ал киши ошондой так иштеп өттү. Анан көпчүлүгү атабыздан ошондой чынчылдыкты, жөнөкөйлүктү кабыл алдык окшойт. Тарбиясын да болдук. Балдарды урушчу эмес. Урушчу эмес, жөн эле карап койсо ошол жетиштүү болчу. Монголиянын республикасынын медаль менен сыйланган. 5 жолу Кыргыз Жогорку Советине депутат болгон. 1963 жылдан 1980 жылга чейин. Сыйланган андан сырткары социалисттик эмгектин жеңүүчүлөрү деп медалдар менен сыйланган. Бир жыл Ленин колхозунда 34 жыл башкарма болуп иштеген. Анын демилгеси менен бир нече социалдык объектилер курулуп, жүздөгөн үй бүлөлөрдүн турмушу оңолгон. Эл ичинде талыкпастан иштегендиги үчүн ардактуу наамдарга, мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. Мен Байзак айылынын тургуну Бакытбек Исмаилов. Мен ошо убагында Байзак айылынын көк бөрүсүндө команданы жетектеп жүрдүк. Бизге ошол команданын атын ошо Байзак айылынын 38 жыл башкарма болгон Тентип Бокчубаев башкарманын атын Тентаке деп коюп алып, ошол кишинин аты менен Жумгал ичинде көп оюндарда чемпион болуп жүрдүк. Ошо Тентек Абышканын уулу Бактыбек агайыбыз бизге көптөгөн оюндарда спонсор болуп, аттарыбызды, улакты ошо жетектеп, главный спонсор болуп көп жардам берип жүрдү. Биз ошол убагындагы улакчыларды атай кетсем, Шүкүнов Бактыбек, Метелбеков Кайырбек, Стал, Бактыбек, Батырбек, Мики деген көп жакшы оюндар. Кайырбек уулу Сыймык дегендер ошо жогорку лигада ушу биздин Жумгалдын намысын коргоп, биздин айылдын атын чыгарып, ушул эки балабыз ойноп жүрөт. Андан кийин дагы ошо Шербото деген эки балабыз бар, экөө тең. Ошо Беку деген балдар ошо республикага чыгып, биздин балдар Жумгалдын намысын коргоп, Жумгалдын балдары жакшы жогорку лигага чыгып башташты. Башында 86 жылдары башында көчө оюндарын ойноп жүрдүк да, сайда ойноп жүрдүк хоккейди. Анан эле ошол Жумгал ичинде
бир айылдар аралык оюн болуп калды. Чайек шорттон, Кызыл Кыз, Минкуш деген командалар чыгып калды. Ошондо оюнга кириш үчүн командага ат кое турган болуп калдык. Анан бизди демөөрчү болуп жүргөн Тентип Окчубаев атабыздын баласы бизден мугалим болчу, ошол мезгил азыр деле мугалим. Ошол бизге аябай демөөрчүлүк кылды да. Анан демөөрчүлүк кылып ошонун Тент атабыздын атынан ушул хоккей командасын коюп чыктык. Көп жыл, 25 жылдай ушул Тент ата командасын ушул биздин айла алып жүрдү. Андан кийин хоккей өнүгүп кеттик, Азияга бара баштадык, сыртка чыга баштады балдар. Анан айылдын аты өзгөрүп калды. Анан көбүнчө ошол айылдын баардык тарабынан командага балдар кошула баштады дагы. Анан команданын атын Байзак деп коюп, анан ушул өзүбүздүн макулдугубуз менен, айыл өкмөтүнүн макулдугу менен, мурунку демөөрчүлөрдүн макулдугу менен ушул Байзак Батыр командасы деп атын котордук. Себептегенде биздин айылдын аты Байзак айылы, анан Байзак Батырдын атынан азыр Байзак Батыр командасы клубу болуп жүрөбүз. Бирок Тентеке командасынын атында биздин бир өзүбүзчө ветерандар ойноп жүрүшөт. Ошол өзүн баш болгон Тентеке командасы деп биз ошол форманы кийип чыгабыз. Ал Тентеке командасы азыркыга чейин өчөт бизде. Командада бир командабыз бар. Бир 10 чакты баладан турган, ветерандардан турган. Тентип Окчубаев өз элине ак кызматын арнап, саясатта, коомдук иштерде жана билим берүү тармагына чоң салым кошкон инсан болчу. Бул ийгиликтер анын бийик рухунун, таза ой ниетинин жемиши болчу. Анткени Тентип Окчубаев бийликтин эмес, элдин адамы эле.